Bismillahirrahmanirrahim. Bir ayal kelip kaldı bir alımga. Kelip andan suradı. Men murda orozo karmagan, ibadat kılgan, jana ibadattın rahatın tapkan bir jaş kız elem. Anam turmuşka çıktım. Бирок азыр мен ошо мурдакы кылган ибадатымдын рахатын таппай атамын дейт. Намаз окуйм окшобойт да. Орозо кармасам окшобойт, жүрөгүм кысылып башкача болуп атам деди. Десе тиги алым сурады, сен өзүңдүн жолдошуңа кандай мамиле кыласың деди. Акысыны бересиңби, бербейсиңби? Десе тиги келин таң калып, мен ибадат боюнча сурасам, сиз жолдошума болгон мамилени айтып атасыз. Десе ошондо тиги алым бул хадисти айтты. وَلَا تَجِدُ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا. Ayal kişi özünün imanının damını tata albayt, namazı rahattуу bolboyt, orozosu rahattуу bolboyt, Kur'an okuğuna жүрөгү тартпайт, günөө кылып rahat alat, бирок ibadat менен rahattana albayt. Hatta tuaddiye hakka zavciha, özünün joldoşunun akısını vermeyince. Sizdin akыңызды аялыңыз бербесечи, пайгамбарыбыз айтып койду, сенин иманың, амалың эчтеке рахат таппайсың деп койду да. Ошону каалайсызбы? Тура динде болуп атат да, аялыңыз сиздин акысыны беришти каалайсыз. Күндүгө келип алып, эмнеге тазалабадың, эмнеге кир жуубадың, эмнеге тиги кылбадың деген ызычы бар го. Менин акымды эмне бербей атасың деген сөз да. Акыңызды алгыңыз келсе, аялыңызды диндар кылыңыз. Ошо аялыңызга үйрөтөт, дин үйрөтөт. Акыңызды бере баштайт. Балдарыңызга үйрөтөт. Балдарыңыз сизге акыңызды бере баштайт. Кошунаңызга үйрөтөт. Кошунаңыз сиздин акысыны бере баштайт. Эгерде дин жашоодо боло турган болсо. Саид бин Мусайяб радиаллаху анхунун рахимахуллахнын аялы айтат. Саид бин Мусайяб өтө чоң хадис алымы болгон. Ошон аял айтат, биз өзүбүздүн жолдошторубуз менен сүйлөшкөндө, силер падышалар менен сүйлөшкөндө сүйлөшөт элек дейт. Падышалар менен сүйлөшкөндө кандай? Мындай азаматтуулук менен көздү жерге алып, биз өзүнүн жолдошторубуз менен сиздей сүйлөшөт элек дейт. Жана дайыма өзүнүн жолдошунан хадисти риваят кылганда, бул аял өзү хадис алымында болгон да, алимасы болгон. Риваят кылганда жолдошуман деген сөздө ан саййиди деп айтат эле да. Мен өзүмдүн мырзамдан бул сөздү укканмын деп атын атабайт эле. Китепте келген жолдошуну атыны атап чакыруу бул адепсиздик, макрух деп. Атыны атап чакырылбайт. Тергеп чакырылат. Bir hadiste пайгамбарыбызга bir аял келип сурады. Мен жолдошумдун канча акысы бар менде деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Фанзури айна анти минху, иннама хуа жаннатук ва нарук." Bir сөз менен бүтүргөн да. Сен жолдошуңа кандай мамиле кылып атканыңа өтө көңүл бургун. Себеби же ал сенин бейишиң болот, же сенин тозогуң болот деп койгон да. Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Allah ukhbirukum bi nisaikum fil janna." Sahabalarga kayırılıp atat. O sahabalarım, men sizlerge beyiştik ayal kim ekendigin kabarın bereyim mi deydi. Beyiştik ayal kim ekendigin kabarın bereyim mi? Dese sahabalar beriңiz degende 3 sıfatını bayandadı. Birinci al-vadud. Birinci ayal ne kılat? Küyösünü toluk jakşı körөt. Ekinci al-vadud. Köp bala töröp beret. Üçüncü, kaçanda açuğlanıp küyösü narazı olup kalsa, ayalı joldoşunun kolunu koyup durup, siz menden razı olmayınca men közüme surma koyboyum, mындайча айтканда уктабаймын деп туруп кечирим сурайт. Мына ушул 3 амал кимде болсо ушул бейиштик адам деп койду да. Бейиштик аял küyösүнү өтө жакшы көрөт, жана ага көп бала төрөп берет, жана эч качан жолдошуну наразы кылып коюп туруп түн өткөзбөйт. Сөзсүз анын көңүлүнү табат да. Ушулар бейиштиктер деп койду да Пайгамбар алейхисалам.